Рахмат. Айнур Атойчун айтсаңыз, бұл бақ тегу күні деп атады да. Демек, ушул Кыргызстанда жашаган бардык адам тигиш керек болсо күн же бұл мамлекеттик органдар бу? Жоқ. Бұл жалпы улуттук күн деп сунуштап жатабыз. Эми мен айтайын дегенимде ким тигет бул көчөттөрдү деп атпаймынбы? Кыргызстандыктар. Эми кыргызстандыктар тигсе мындайда. Эмне үчүн мына жылына эле мына субботникте биз Бишкекке барып, ар бир паркка барып, көчөт отургузабыз да. Мына 15 жылдан бери отургузуп атабыз. Ошол жер Токой болуп кетиш керек да, мисалгачы. Туура. А барсак азыр көктөбөйт, жылын ошол жерге барып отургузабыз, жылын эле барып отургузабыз. Мен ойлоп атамын. Бул отургузгандан кийин аны бирөө караш керек, ага суу коюш керек. Туура. Биз отургузуп атабыз, көчөт дагы бекер турбайт экен да. Көчөт дагы акча каражат турат экен ал. Биз канча акча каражатты жөнөп талага чачып берип атабыз мында, көктөтө албай жатабыз да. Ошого мен айтайын дегеним, мисалга Зеленострой деген бар өзү. Ошо көчөттөр менен алек болот. Ошолорго тапшырманы берели, ошолор отургузсун. Токой чарбасы бар. Ошолорго тапшырманы берели, ошолор өздөрү отургузсун, өздөрү жооп берсин анан кийин. Себеби ар ким барат дагы ар кандай кылып от тийип кетет, жана көчөттүчү. Ал көктөбөй калат. Ошондуктан мен айтайын дегеним ушул бул чындыгында эле бул өкмөттүк чарба иштер болуп атат да. Бул өкмөттүн өзүнө эле коюп койсок эле жакшы болмок. Анан мен мына өкмөткө айтып кетем, мен жылына эле айтамын. Мына Бишкек шаарында бүгүнкү күндө парктарга барсаңыздар, жанагы дуб дарагы бар. Кыргызча эм дарагы деп коет экен. Ага оору түшкөн. Жаздын алды менен жалбырактары чыгат. 1 ай, 1,5 айдан кийин кайра кургап атат. Бүгүнкү күндө ошо тигилип турган дарактарыбызды биз дарылай албай жатпайбызбы? Ошол жака жакшыраак көзөмөл жүргүзсөңүздөр бул. Кандай көп жылдык дарактар алар. Бүгүнкү күндө ошолорго оору тийип, мынакей, ал ооруга эч ким көгүл бурбай жатат, эч ким дарылабайт аны. Болгону 1,5 ай жалбырактар жашыл болуп турат, андан кийин күз келгенде болуп кургап түшүп атат.